бирок убакыт келет бул маселе көтөрүлөт. Анан кийин садыр аба деп жазгыдай ал сенин кайнатаң эмес же кайнагаң эмес деп коюй. Ошентип мидин жана кошоматчыларды бир гана суроосу менен мык каккандай калып салган болчу. Латындын тилинде эмес, катындын тилинде окуш керек. Таңгырап президенттик Садыр Нуркожоевич Жапаровдой гүлдү окуш керек буларды уккандан кийин бул демилге өтүрүп Кочкордо эмес, эгер бере турган болсо Первомайскийде берди. Мени колдой коюшкан. Саламатсыз Кылычбекович, мына кече жогорку кеңештин бир депутаты президентке кайрылыш үчүн бир тамганы киргизүү маселесин демилгеледи да сунуштады. Ушуга сиз кандай карайсыз? Мен толук көргөн жокмун, бирок интернет айдында жазылып аткан нерседен кабарым бар да. Таптакыр туура эмес көрдүм. Эме айтып атпайбы депутат ошо президентке кат менен кайрылыш үчүн бир тамганы киргизиш керек, аны жазылыш айтылышы туура эмес болуп калат деп атпайбы. Президент деген президент да. Президентке сен кайрыла турган болсоң, урматтуу Садыр Нуркожоевич деп жазасың. Урматтуу президент деп жазасың. Анан кийин Садыр аба деп жазгыдай ал сенин кайнатаң эмес же кайнагаң эмес деп коюй. Сен эмнеге кайрылышың керек сен аба деп? Анткени сен мамлекеттик кызматта турсаң, депутат болсоң, анан кийин антип жазганга ким сага уруксат берет? Сен кайрыла бер мындай. Тойдо, топурда, үйүндө жүрдү. Бирок кат менен кайрылганда өзүнүн эрежеси болот да. Мен таң калдым ушундай да нерсе болуп жатат. Дегеле ушул пикирге мамлекеттик тил комиссиясынын ошо залда отурган аялды айтып атпайбы? Туура айтасыз, биз бул демилгени карап чыгабыз, иштейбиз, биз макулбуз дегенди кылып атпайбы? Бул эмне деген акмакчылык? Бир тамганы киргизиш керек экен ошо. Бул аба деген сөз бул диалект. Бир эле жалпы кыргыз тилинин, адабий тилдин бир өлкөмдө же бир чөлкөмдө колдонулган нерсеси да. Маселен тиги айтып атпайбы? Жок, бул аба деген жети областтын баардыгында колдонулуп деп, таласта аба десең таң калышат, ака десең дагы акчага карашат. Ака ука деген жок аякта. Аякта улууну аке деп айтат, байке деп айтат, чүйдө деле бул жагда бапай деп айтат. Карабалтада бапай дейт, Карабурада аке дейт, Карабужада ака дейт. Анан ошонун баардыгына кат жазыш үчүн ушинтип өзгөртүү киргизилиш керек. Маселен, андан башка деле нерселер көп да Кыргызстанда диалекттер. Мисалы, биз бала кезде чоңойгондо алча, алкор, алмурт деп чоңойгонбуз да. Мен кийин билип атам. Ошо алмурт эмеле кээ бир жерде ашкурт дейт экен, кээ бир жерде нат дейт экен. Биз бала кезде чоңоюп жеп жүргөн алкорду бир жерде кайналы десе, бир жерде караөрүк дейт экен, алчаны болсо кокон гиляс дейт экен. Эми бул диалекттер да бир жерде айтылган. Ошонун баары мыйзамдаштыктын канчалык кажети бар эле. Анан дегеле бул эпсиз нерсе, эл өкүл көтөрө турган маселе эмес. Анан буну көтөрө турган маселе эмес, көйгөйдөрү жок болчу. Күлкүң келет да ушундай демилге көтөрүп атканына бир эсечи. Бир ирет мындай болгон да, илгери Эсилкайран эсердин убагында дагы бир ошо жазуучу сөрөйлөр, биздин академиктер ошо орустарга жагыныш үчүн ашкера кошоматчылык кылып, ошо орус байкуштардын кыргыз деген тили келбей киргиз деп атат. Ушуларды кыйнабайлы таңгастан салбайбы? Эми биз кыргызда киргиз болсок эчтеке болбойбуз деп демилгени көтөрүп жүрүптүр да. Анан ошондо ушул демилгени көтөрүп жүргөндө колго салганда өтүп кетиптир. Атаң көрө ошондо атактуу мидин алып калган. Ал эмне деп айткан билесиңер? Ошо чогулушта тамгасы кыргыз алфавитинен алифтен алынсасы мындан кийин и десин дегенде мидин айтыптыр. Менин бир эле суроом бар. Урматтуу төрагалык кылуучу, уруксат берсеңиз мен ошо суроомду берейин, ошого жооп берсеңиз деп туруп анан төрага Имал Байкубаев мидинге уруксат берет. Анан уруксат берсе мидин айтты, мен ушул суроом бар. Ушул Илимдер академиясынын кичинекей залына сыгылып кирип, сыгылып чыгабыз. Анан силердин да сунушуңар өтүп кетсе, кантип кирип, кантип чыгабыз деген экен. Ошондо жазуучулардын баары кыраа катка күлкүгө алып, күн тартибинен алып салганга мажбур болгон. Ошентип мидин жана кошоматчыларды бир гана суроосу менен мык каккандай калып салган болчу. Мына болчу. Анан эми бир кичинекей нерсе үчүн бүтүндөй кыргыздын жашап жаткан, өмүр сүрүп жаткан арифин алмаштырыштын эч кандай муктаждыгы кажети жок. Анан ушул эле дагы бир маселе ушуга жакын. Биз кириллицадан кетип латын алфавитин кабыл алышыбыз керек деген демилгени дагы бир депутат сунуштады да. Ушул азыркы учурда муктаждык барбы ушул нерсеге? Вот муктаждык дедимби? Биринчи муктаждыгын айтыш керек болчу. Эгер эле болсочу, кандай муктаждык келип чыкты? Мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө
кириллица эмне зыян келтирип атат, дагы латиница кандай пайда келтирет. Ошону негиздеп тегиздеп айтыш керек да. Мисалы мен деле тил комиссиясынын жетекчиси болгом 2011-жылы. Бирок андай негизди мен көргөн эмес. Анткени кыргыздын тили дүйнөдөгү эң бай тилдердин бири. Мисалы орустардын да бир 50-57 миң сөз болса, кыргыздарда 100 миңден ашык сөз бар. Эң бай сөз бизде. Атургай англистердин, немистердин, француздардын тилдер бизге жетпейт. Бизде сөздүн көптүгү менен айырылып калабыз. Анан ошо латиницаны киргизиш керек, кошуна кирип кетип атпайбы? Кошуна кирген жок. Кечирип койсун, макул, Өзбекстан менен Түркмөнстан айтпай эле коеюн. Кандай кыйналып аткан. Казакстан 2017-жылы Назарбаевдин жарлыгы менен жапырт киришкен болчу. Мына бүгүнкү чейин кире албай атат. 6 жыл болду кире албай атат. Азыркы президент Касым-Жомарт Токаев 31-жылга жылдырды. 31-жылга чейин иштеп чыккыла, даяр болгула деди. Демек, казактарда 42 хариф бар, 42 таңба бар. Казактардын кайта ошо латиницага өтүш үчүн канча бир тамгалар кыскарат. Анткени латындын тилин билесиз, латындын харифи 26 эле да. 26-25 эле тамгасы бар. Казактарда 42. Канчасы кетет? Канча тыбыштар жок болот. Аларды барын кайта алфавит кылып иштеп чыгыш керек, анан киргизиш керек да. Тыбыштардын тамгылыкка кадалышы бул орфографиялык эреже дейт. Аларды ким иштеп чыгат? Мына ошол бүгүнкүгө чейин Казакстан кире албай атат. Бул экинчиден мүмкүнчүлүк. Муктаждыктан мурун экинчи мүмкүнчүлүк. Андай муктаждык жаралган күндө да мүмкүнчүлүк болуш керек да. Бул деген эбегейсиз эң чоң көлөмдөгү акча. Мамлекеттин акчасы жетпейт. Анткени тетиги ошо кириллица кабыл алынгандан бери чыккан чыгармаларды, китептердин баардыгы жокко чыгат. Архивтерден. Жалал бирөө которуп береби? Алар которгон мамлекеттин акчасы жок. Эмне деген илимий эмгектер, эмне деген көркөм чыгармалар чыкты. Эмне деген тасмалар тартылып, эмне деген ырлар, эмне деген романдар чыкты. Анан кантип жок кыласың? Анан аларды баары калыбына келтириш үчүн каяктан аласың? Ал жазуучулар бар өтүп кетти. Бизде да ошондой да. Ушул эле адабий тил менен Чыңгыз Айтматов дүйнөнү багындырды. Ушул эле адабий тил, ушул эле кыргыздын арабы менен кириллица менен дүйнөнү багындырды. Ушул эле тамгалар менен Алык Кулосборовдун таланты таш жарып, ырлары чыкты. Канча деген кыргыздын маданият өнүктү, тил өстү. Анан ушуну жок латиницага өтүш керек деген мен такыр түшүнбөй турдум. Эми латиницага өтпөй өтөбү ошо депутаттардын демилгеси менен. Бирок кантип өтөсүң? Өткөндө эле өтүп кеткенде бул көпүрө эмес да. Латында өө тамгасы жок. Өө тамгасы жок. Кыргыздардын эң эле көп колдонгон тамгасы өө менен үй. Өмүргө келиптир. Дүйнөдөн өтүптүр, өлүптүр дейт. Мен өө менен үй жок болсо кантип сүйлөйт кыргыз? Алар жок да. Мейли жана йоттошколдорду алып салайык. Юлордучу. Аларды кереги жок. Шаны алып салайык, бизде такыр колдонулбайт. Ажырап түшкенти билесин кереги жок бейли. 30-ту калтырайык. Бирок тиякта 26 да. Аларды киргизиш керек. Аларды хариф катары, тамга катары таанытып барам. Канча деген эмгек. Анан канча деген чыгармалардын баарын которуп чыгыш керек. Аялым деле кыйкырганда өлүңдү көрөйт дейт. Туурабы? Эгер анан өө менен үй жок болсо кантип аялдарын кыйкыртасың? Латындын тилин эмне кыласың? Катын тилин билиш керек. Латындын тилин эмес, катындын тилин угуш керек. Анан жумушка барып отуруп латын деп, үйгө келип катын деп анан жөнүнө көтөрүшүнүн канча кажети бар? Мен таң калам ошолоргачы эми латынга өтпөсө болбой калды депчи. Муктаждык жок азыр. Мүмкүнчүлүк муктаж жок. Эми мунучу ушуну көтөргөн өзү бул чоң чагым болот. Эми кыргыздын депутаттары көтөрүп, орустун депутаттары айтат. Булар чанып баштады, булар танып баштады дейт дагы эртең бир маселени көтөрүшү мүмкүн да. Бирок ушундай кетип атат дегенде ушундай кырдаалда ушуну көтөрүп чыгыштын канчалык кажети бар да. Бул деген провокацияга чагымчыл эле аракет катары багылайбы. Азыр экономикасы өнүкпөй, дүйнө дүрбөлөңгө түшүп атканда анан кийин биз бир тилден бир тилге өтүш керек депчи. Тилден тилге, тамгадан тамгага өтүштү эмес. Азыр андан элдин курсагы тоюп кетпейт, алдан экономикасы өнүгүп кетпейт. Башка маселелерди карагыла. Аны эмне кыласыңар? Аны жөн койгула. Тилди өнүктүрүш, өстүрүш үчүн мамиле керек, мыйзамды кереги жок. Канчалык мыйзам болгон күндө ал иштебейт. Мамиле керек. Мамлекеттик тилге мамлекеттик деңгээлдеги мамиле болсо өсүп өнүгөт. Мен таң калам, президент Садыр Нуркожоев Жапаровдун гүлдөш керек буларды уккандан кийин бул демилге өтүрөптүнчү. Ал деле түпкүрүндө колдобойт болуш керек. Анткени ал деле өзүнүн китебин кыргыз тилинде жазды да. Латинцада жазды. Мен
Уккан жок ушул латын таңбасына өтүш керек деген президенттин демилгесинчи. Азырынча андай муктаждык жок, андай мүмкүнчүлүк да жок. Демек, бунун зарылдыгы жок. Акыркы суроо ушул экине Жылы Айтматов деп кеттиңиз азыр. Ушул тарыхый жер суу аттарын обоштурууга кандай карайсыз? Себеп дегенде Кара Бура районунун ушул Чыңгыз Айтматовдун атына өзгөртүштү да. Ушул зарыл нерсе бизге ушул тарыхый жер суу аттарын өзгөртүүнүн канчалык зарылдыгы бар? Эми ким кандай айтат? Ал айткан адамдын пикири болсун, мен өзүмдүн пикиримди айтайын, жеке өзүмдүн пикиримди айтайын. Мен Чыңгыз Төрөкөш Айтматовдун айылдашымын. Мен шекер айылында төрөлүп өскөм, атам да жет атам ошол жерде жерлеп келген. Чыңгыз Айтматов сыяктуу эле. Мен каршымын. Мен ушуга каршы болчумун. Анткени Кара Бура дегенди биз Кировду тарыхый атын алып келип, Киров районуна алып, Неринполду Бакаевка Кировду Кара Бура кылып, ошол депутаттар өтөгөн демилге болчу. Burada tarih atmak gelsin. Мен тарих аттап келип, эми ал атты өчүрүп, анткени Чыңгыз Төрөкулович мындай арзан атакка муктаж эмес. Эстеликке муктаж эмес болчу. Ал өзүнүн чыгармалары аркылуу өзүнө өлбөс, өчпөс, түбөлүк эстеликти калтырып кетти, тургузуп кетти. Анын атын калтырыш үчүн районду атап койгон бул туура эмес көрүнөт. Эгер ошончолук эле Айтматовду бактаган керек, анда Бишкектин бир району эмес болмок да. Бишкектин бир бир нерсе. Туура эле ушундай нерсе болгон. 2019-жылы Турдакын Усубалиевдин 100 жылдыгына карата Кошкор районундагы Усубалиев районунун аталыгы деп 100 жылдыгына карата деп демилге көтөрүп чыгышкан. Кошкордун. Абдан талкуу болгондо мага Кошкордон теге Алым Молдоканов Турдакын Усубалиевдин туугандарынан эстип келген. Биз каршыбыз деген. Өздөрү каршы болушкан. Кочкор деген бул тарыхат калыш керек. Усубалиевдин атын эгер берчи болсоңор, ошолго урматтыңар бар болсо, анда өмүр бою 25 жыл ошол жерде жашап, Первомайский районунун аймагында анан ошол жерде партиялык учетто турду. Первомайскийди берме деген. Ушул демилгени мен жоопкерчиликти көтөрүп чыккан болчумун. Кочкордо эмес, эгер бере турган болсо, Первомайскийди бергенде. Мени колдой коюшкан. Өтпөй коюп, анан кийин жанагы эски өкмөттүн алдында аяп турганда мен айткам, муну парковканы атын бересиз келбей, ушундай партийник иш уят эмеспи депчи. Башкалардын мында көчөнү атын бердиңер дагы, Усубалиевке келгенде эле машина токтой турган аяктын бир атын берип койдуңар, эски аяктын атын берип турган көтөрүп чыккан бул YouTube'да жүрөт. Анан деги эле Айтматов району боюнча маселени качан талкуу кылды, ким талдады, кимди алдады, буну убакыт көрсөтөт. Менин жеке пикиримде андай жер суунун тарыхаттарын адамдын аттарына алмаштырган туура эмес. Анда Бакаевтан эртең Акназаров десек, Талас районунан Айдыралиев десек, Манас району Эстебес Турсуналиев деп кете берет да. Бул туура эмес нерсе болуп калдыгы деп ойлойм да. Деги эле мен каршы болчумун. Мени бирөөлөр азыр чыгат, бул деген өздөн чыккан жат жаман, туура эмес айтты, анан кийин сыймыктангандын ордуна кайта кыйшык сүйлөдү депчи. Бирок убакыт келет бул маселе көтөрүлөт. Анткени Айтматовду биз айдаланып кеткенде башкалар пайдаланып кетет. Анчалык деңгээлге түшпөш керек эле. Эгер бере турган болсо, андан да чоң нерселер бар. Ошол эле айтпадым эле Бишкектин районунун Атыргай чоң шаарлардын атын бергенде таптап. Сонан эми райондун атын атап койгондон анан мейли райондун аты жок болсо, жаңы ачылган район болсо мен унчукпайт элем. Эми тарыхат болот. Кара Бура, Кызыл Адыр деген. Рахмат, Майяниске.